Жансыз дене көчөдө жаткан Жалал Абад милициясы маркумдун өздүгүн тактоого жардам сурайт. Мелис Мырзахматов Кыргызстандын жаңы премьер-министри болот. Каракулжада милиция кызматкерлерине ок атылып, переохват операциясы киргизилди. Атадан калган аманат Мухтарбек Өмүракуновдун уулу Замандаш партиясын расмий өткөрүп алды. Үйдө 14 жаштагы кызды өлтүрдү деген айыпталуучуну өмүр бою эркинен ажыратуу чечими күчүнө калтырылды. Жансыз дене көчөдө жаткан Жалал Абад милициясы маркумдун өздүгүн тактоого жардам сурайт. Милиция кызматкерлери жарандардан белгисиз адамдын сөөгүн аныктоого жардам берүүнү суранат. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маркумдун сөөгү 8 декабрда Жалал Абад шаарында Фурманов көчөсүндө табылганы такталды. Болжолдуу түрдө азиат улутундагы эркек 45-55 жашта. Денеде жаракат табылган жок. Маалыматка ылайык ал өзү каза болгон. Өзгөчө белгилери: бою 160-165 см, чачы кара, көзү кара, орто дене түзүлүш, сакал муруту бар. Маркум жөнүндө билгендер болсо төмөндөгү номерлерге кайрылып коюуну өтүнөт. 0777 79 23 63 0773 00 08 02. Мелис Мырзахматов Кыргызстандын жаңы премьер-министри болот. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов премьер-министрдин кызмат ордуна дайындалат. Бул тууралуу кабарлар сайты өкмөттөгү өздүк булактарына таянып жазып чыкты. Белгилей кетсек, 2020 жылдын 5-6 октябрда болгон баш алмандыктан кийин Мелис Мырзахматов Түркиядан Кыргызстанга келген. Андан кийин ага түштүк борбордун мэри кызматы сунушталган. Бирок саясатчы бул кызматтан баш тарткан. Каракулжада милиция кызматкерлерине ок атылып, переохват операциясы киргизилди. Каракулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн жашы жетелик балдар менен иштөө инспекциясынын инспектору алган жаратынан райондук ооруканага жеткирилген. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, окуя 12 январдан 13 ооган түнү саат 1:10 чамасында болгон. Милициянын кенже лейтенанты СБ Каракулжа айылынын Суранбай көчөсүндө Нива үлгүсүндөгү автоунаасында олтурган кезде ага бейтаныш жаран кол салган. Шектүү автоунаадан алдыңкы капталындагы айнегинин сыртынан 16 калибриндеги кош найлуу куралынын капысынан ок аткан. Натыйжада БСнын 2 далысынын ортосунда 7-8 чачма ок тийген, деди Жеңиш Ашырбаев. Анын айтымында, окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган учурда дагы бир милиция кызматкерине белгисиз бирөө атып жиберген. Ал табелдик куралы менен ок чыккан тарапка аткан кезде бейтаныш адам качып кеткен. Жарадар болгон милиционерлер райондук ооруканага жеткирилген. Алардын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Ал эми окуя боюнча жазык кодексинин 39-беренеси кылмышка аракеттенүү, 130-беренеси киши өлтүрүү менен бирдиктүү реестрге катталган. Учурда сотко чейинки териштирүүнүн алкагында тергөө амалдары жана шектүүнү аныктап кармоо аракети жүрүп жатат. Атадан калган аманат Мухтарбек Өмүракуновдун уулу Замандаш партиясын расмий өткөрүп алды. Кечээ 12 январда Мухтарбек Өмүракуновдун уулу Аскарбек Өмүракунов Замандаш саясий партиясынын расмий төрагасы болду. Бул тууралуу партиянын мурунку жетекчиси Жеңиш Молдахматов билдирди. Замандаш партиясын Өмүракунов Аскарбек иниме расмий тапшырып бердим. Келечеги кең, жакынкы убакта элдик уулга айланарына терең ишенем. Атаңдан калган аманатты татыктуу аркалап кетишиңе тилектешмин. Жаратканым жакшылыгына насип кылсын, деп жазат. Үйдө 14 жаштагы кызды өлтүрдү деген айыпталуучуну өмүр бою эркинен ажыратуу чечими күчүнө калтырылды. Жогорку сот 14 жаштагы кызды өлтүрдү деген айыпталуучуга өмүр бою эркинен ажыратуу өкүмүн күчүнө калтырды. Бул тууралуу Чүй облусунун прокуратурасынын кылмыш иштери жана жарандык процесстер бөлүмүнүн башчысы Нурлан Тагаев жергиликтүү маалымат булактарына билдирген. Анын айтымында, айыпталуучу буга чейин Чүй облустук сотунун чечимине каршы апелляциялык арыз берген. Айыпталуучу өз арызында күнөөсүн толугу менен мойнуна алгандыгы көрсөттү. Анын айтымында, ал кызды өлтүргүсү келген эмес, деди Нурлан Тагаев.
Эске салсак, 2019-жылдын сентябрь айында Кемин районунда 14 жаштагы кыз жоголуп кеткен. 2 күндөн кийин анын жансыз денеси кароосуз калган үйдөн табылган. Өспүрүмдү Кашкелең айылынын 20 жаштагы тургуну мыкаачылык менен өлтүргөн. Алдын ала маалыматтар боюнча, ал жашы жетелик кызды зордуктоого аракет кылган жана ал каршылык көрсөтө баштаганда аны сабап өлтүргөн.